ымыркайлардын ковидке байланыштуу ооруп калганы бул эненин ден соолугуна байланыштуу болот. Көбүнчө ымыркайлар төрөлгөндөн кийин төрөтүүнөн чыгып үй бүлөсүнө барганда үй бүлөнүн ичинде бирөө жары ооруса же энеси ооруп атса ковид менен, ошол учурда бала ковид менен ооруп калышы мүмкүн. Ковид вирусу энеден балага өтөт деген азыркы изилдөөлөр жүрүп атат, бирок ал изилдөөлөр аныктаган жок. Вирус эненин канынан түйүлүккө өтпөгөнү азырынча белгилүү. Сүттөн дагы вирустун энеси баланы эмизип атканда өтүшү азырынча далилденген жок. Ошол себептен эң негизгиси ымыркайдын ковидке чалдыгуусу бул оорулуу энеден, оорулуу үй бүлөдөн, оорулуу баланы карап аткан жакындарынан болот.